Неге мен 2 жыл мурун Instagram аркылуу, TikTok, азыр болсо YouTube аркылуу жашоомдо, бизнесте болгон нерселерди көрсөтүп баштагам. Хотя 2 жыл мурун эң не идеальный момент болчу да, баштап Instagramда көрсөтүп баштагам. Анткени именно ошол моментте минус 3,5 миллион болчум, колумда эчтеке жок болчу, бизнес дагы тияктан бияктан банкрот болгон кезим болчу да. Бирок именно ошол момент азыр или никогда деп баштаган болчум да. Неге? Ага чейин бизнес баштаганда өзүм иллюзияда болуп жүрөтүм да. О, мени баары тааныйт. О, бизнес ушунтип эле өркүндөп өсүп кете берет. Мен ушинтип. Короче, иллюзияга өтө кирип кеткен болчумун. Анан кийин бизнестин баарын банкрот болгондон кийин өзүм ошону признавать этким келген эмес да. Элдерге да көрүнгүм келе берчү да. Дагы эле мен бизнесменмин, дагы эле акчам көп деген элечи. Бирок ошол момент в первую очередь өзүмө признание кылгам. Султан, 25 жаштасың. 3,5 миллион карызың бар, бир да бизнесиң жок. Признай это, признай. Биринчи очередь өзүмдү признавать эткем. Ошондо экенимди. И признавать эткенден кийин, принимать эткенден кийин өзүм элдерге айтып чыккан болчумун. Биринчи видеом ошондо. Мен Султан Матиев, 25 жаштамын. 3,5 миллион карызым бар. Бирок я не отчаиваюсь. Азыркы Инстаграмда көрсөтө турган нерсем, жолум болсо, ушул карыздан кантип чыгамбы вообще деп башталган болчу да. Биринчиден ошо иллюзияны жок кылгам. Когда өзүңдү кандай экенин сезип принимать этсең, ошондон баштап рост башталат да. Мындай айтканда, полдо экенин принимать эт, аны полдон отталкиваться деп секиресиң да. Вот. Ошол нерсени принимать эттим. Ошондон баштап рост башталды. Экинчиси болсо, буга чейин жана банкрот болдум дебедим мен бизнестен. Ошол убакытка чейин мен өзүм Instagram алып барбачымын, бирок Instagram алып барып жүргөн бизнесмендерди, блогерлерди көргөм да. Бардыгы идеальный болчу, баары сонун болчу. Лайфстайл көрсөтөт, жашоо сонун экенин көрсөтөт, буну алып атканым, бул жака путешествие кылып атканым баарын көрсөтөт да. Ой, бизнес деген ушундай турбайбы деп туруп мен эми ошол бир себеп да болгон да, эми башка да себептер бар болчу, бирок бизнес сонун турбайбы деп кирем. Анан, конечно, мен жаш болгондон кийин чоң акчаны анчалык управлять эткенин билбегенден кийин сонун эле болуп кете берет деп ойлой берем да. Анан кийин ошибкалар болду. Ошибкалар үчүн төлөдүм. Бир гана ошибкалар эмес, көп ошибкалар болду да. Анткени мен без опыта киргем. Бардык нерсени өзүм кылган ошибка менен үйрөндүм да. Вот, ошондой болбосун. Мен элдерге, бизнес кылып аткан адамдарга, же бизнес баштайм деп аткан адамдарга мен иллюзия көрсөткүм келген эмес да. Бизнести как ана эс көрсөтөм. Бүт минустары менен, плюстары менен, кайсы шактарды принимать этип отурмун, кайсы шактан кийин кандай последствиялар болуп атат. Мындай жакшыларын эле көрсөтүп, жаман нерсесин көрсөткүм келген эмес болчу да. Анткени баштап аткан бизнесмен дагы көрөт эле да. Мен мондай кылыш керек экен. Могул нерсени туура эмес кылгам, мындай кылбаш керек экен деп өзүн адаптировать этип кабыл алат болчу да. Вообще бардык нерсени тыштап туруп, бизнес деген сонун турбайбы деп туруп, кредит алып туруп, бизнеске кирем дегендер үчүн жок, чөтө бизнес деген мен ойлогондой радужный эмес экен, ушул Султанды көрүп деп туура ойлонгонго, туура жашоосунда бир чечим чыгарганга бир материал болуп берейин дедим да менчи. Я человек идущий. Мен историям бүтүп, кином тартылып бүтүп, жигиттер мээриңер туура эмес, могуңар туура мындай кылгыла деп турган позиция учителя выступать этпейм эч качан. Мен азыр кином бүтө элек. Ар бир проигрыштар бар, победаларым бар, бир действияларды предпринимать этип атам. Мындай шаг. Мен аягы кандай болот экенин өзүм деле билбейм. Ошол менен интересный да. Мен Instagram болобу, любойдун YouTube'ум болобу, мен өзүм жолум өзүм билбейм да, эмне менен бүтөт экенчи. Кайсы шагдан кийин кандай последствия болот. Вот. Ушул менен жашоо интересный го, ушул менен бизнес интересный го. Выводтарды өзүңөр чыгаргыла, а мен жашоомду көрсөтүп, ар бир шагымды, бизнесимди көрсөтө берем.